Ушул жерлерибиз көчүп кетти, көгөрүп кетти. Куруп аткандагы тендерчиктер жооп бериш керек да. Крышасын полный алмаштырып бере турган болду. Биринчи эле суу өтүп баштаганда ушул ашкананын арка жагынан, сырт жагынан өтүп баштаганда мына жерлерде ушундай болуп муз тоңуп калды. Бул жака балдар өтпөйт өзү. Ашпосулар өздөрү киришет ушул ход менен. Кышта бизде ушундай болуп калат да, мына жактагыдай болуп кар түшпөй кыйнайт. Каралма айылындагы дал ушул мектеп 2 жыл мурда пайдаланууга берилген. Деген менен ушул тапта кайрадан оңдоп түзөөгө муктаж болуп турат. Каралмалыктар 9 жыл күткөн мектептин бүгүнкү абалы менен жеринен таанышабыз. Ушул жерибизден көп суу өтүп кетти да. Биринчи ушул жерден өтүп баштаган. Анан ошо кызматкерлерибиз бир жерин ачып не кылыштыбы, билбейм, кичине өтпөй калды. Бирок күн катуу ысса кайра ушул жерден суу өтөт да. Ушул жерлерибиз көчүп кетти, көгөрүп кетти. Эң коркунучтуу жерибиз. Сузактагы Каралма айылындагы номер 41 Төлөгөн Кубатбеков атындагы мектептин курулушу дээрлик 9 жылга созулган. 2023 жылы жаңы имарат эшигин ачып, жергиликтүүлөрдү кубандырган. Бирок алардын сүйүнүчү көпкө узаган жок. Бүгүнкү күндө мектептин шыбынан суу өтүп, дубалына муз тоңуп, айрым жерлериндеги шубактары көчө баштаган. Кайра эле ошол жылы кышында ушул сыртынан, мектептин сыртынан ушундай суулар өтө баштады да. Ремонттор кичине бүлүндү. Быйылкы окуу жылында мына бизде кар оор жаганына байланыштуу үстүнөн карлар түшпөй калат да. Мектептин үстү жапыс жабылып калгандыктанбы, ишыгылып, анысын биз түшүнбөйбүз. Анча-мынча каналардан суу өтүп баштады. Кайруулар жасалды. Айыл өкмөткө, райондорго билдирдим. Ушунун бүтүргөн курулуштары келип көрүп, анан кардын көптүгүнө байланыштуу азыр ачып кайра жасай албайбыз дешти да. Жергиликтүүлөрдүн айтымында мектеп айылдын климатына ылайык салынган эмес. Анткени Каралма айылында кар көп жаап, кыш мезгили катаал өтөт. Бул жагдайда мектеп чатыры туруштук бере албай жатканы айтылды. Бүгүн өзүңүздөр көргөндөй бул үстү жабылганда бул талапка жооп бербейт да, баардык жеринен суу өтөт. Жаракалар мына жаңы оңдогондон кийин деле баары жарака мында кайра эле жарак болуп атат. Себеби буну каркасын тургузганда бул талапка жооп бербей бөлүп каркас тургузганда каркас бир көтөрүлүш керек. Ушу балдардын эмеси үчүн бир келип киргизим эле. Тазиктерди коюп коет бир да. Чара табабы эмне тапса коюп коет бир. Тамчы өтүп атат. Азыр кыштын күнү ушундай болуп атат, эртең жазгы күнү бул мектебибиз окуганга мүмкүнчүлүк болбой калат. Себеби сырт менен ичтин айырмасы болбой калат да. Эми коркунуч жаратпайт эмес, жаратпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Эми бул бардыгы эми багы азыр жаан өткөндө кирпичтеринде үшүк алат. Наракы ашкана жактардан суулар өтүп атат. Ашкананын иштери көгөрүп кеткен, аны көрдүңөр. Эми ошого бир мындай бийлик жактан көңүл бурулса жакшы болот эле. Кар, жамгыр бизге караганда көп жерге караганда бизге көп жаайт. Азыр мына Таран базар шаар жактарга караганда бизге 80 сантиметр жаганда аяка бир 30-40 жаайт да. Өткөнкү жаган кар өтө көп жаады бизгечи. Азыр бунун шыбындагы карлар бердин кароолчулар өздөрү күрөп, жеңилдетип турат. Болбосо ал деле мындай түшүп кетчү дейт да. Мектеп курулушу аягына чыкканга чейин курулуш жүргүзүп жаткан компаниялар алмашканы. Ал тургай имараттын баштапкы проектиси дагы өзгөртүлгөнү айтылды. Бул негизи 2013 жылы башталган мектеп. Түрк фирмасынын долбоорунун негизинде деп айтылган башында. 2 этаж подвал менен 3 этаж деген мектеп болчу да. Кийин ал солгун жүрүп калды, курулуш иштери 6 жылга созулуп кетти. 2019 жылы мамлекетке өткөрүлүп берилген. Өткөрүлүп берилип, анан калган курулуш иштери бүтүп, ушул мектеп ишке берилди. Бул жагдайда Көк айыл өкмөтү имаратты курган компанияга кат жиберүү менен гана чектелген. Компания өкүлдөрү абалды жеринен көрүп, жаз келери менен чатырды алмаштырып берерин убадалаган. Курулуш компанияларына кат кабарын билдирип коебуз. Силердин курган мектебиңердин сапаты начар болуп калды. Былтыркы жылы быйылкыдай суу өткөрмөс. Былтыркы жылы мынчалык кыйынчылык болгон, ал убакта өздөрү ремонт кылып оңдоп, мындай мектептин өзүнүн эмгек жамааты менен жанагы сууларын токтотуп калышкан эле. Быйылкы жылда уже мектептин өзүнүн эмгек жамаатынын күчү жетпейт. Айыл өкмөтүндө эле күчү жетпей турганчалык деңгээлде өтүп атат. Буга ким күнөөлүү экенин ошол убакта проекттин мурда 2 этаж болуп курулган экен, аны 1 этажга өзгөртүшкөн. Ошол проектчилер жооп береби? Же болбосо ошонун технадзор деген атайын бир специалист бар. Курулуштун сапатын контроль кылып турган. Же айыл өкмөтүнүн атынан, же УКСтун атынан, же ал киши жооп береби? Курулушту түшүнгөн кызматкерлер ар ким өзүнүн милдетин алып жооп бериши керек бүгүнкү күндө. Мектепке республикалык бюджеттен 82 миллион сом жумшалып, 225 орунга ылайыкталган. Учурда 328 бала билим алат. Акылай Карабаева, Шырзат Эгембердиев, Регион.